Балдар, азыр бизде адеп сабагы. Адеп сабагынан биз өткөн сабактарда ата-бабалардын мурасы жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүн бизде жаңы тема балдар, жумоктор дүйнөсү кызык. Жумок курсак тойгузбайт, акылды тойгузат. Чынында эле ошондойбу балдар? Деги эле жомок деген эмне? Бүгүн мына ушуларга жооп алабыз. Биздин максат жомок деген эмне, ал кандайча пайда болгон, мына ошолор жөнүндө жакшылап билип үйрөнүп аласыңар балдар. Жомок бул апыртмалуу, ойлонулуп табылган кызыктуу чыгарма. Балдар, алгач силерге суроо берип келсем, силер жомокторду жакшы көрөсүңөрбү? Силерге кандай жомоктор жагат? Үйүңөрдө жомок китептер барбы? Атаңар, апаңар силерге жомок айтып беришеби? Телевизордон көргөн жомокторуңар эсиңердеби балдар? Жомоктордун силерге абдан жана жактырбай калган нерселер жөнүндө айтып бергилечи. Ушул суроолорго силер жакшылап мага жооп берсеңер балдар. Мен андан аркы катамдуулайын. Ата-бабаларыбыз жомокторду кайдан ойлоп табышкан? Балдар, жомокторду биздин ата-бабаларыбыз эчак эле ойлоп табышкан. Анын себеби эмнеде эле? Ата-бабаларыбыз байыртадан жапайы түрдүү жан-жаныбарларга аңчылык кылып, алардын жашоо турмушун билишкен. Ар бирине мүнөздөмө берип, өзүнө жараша аларды адамдарга окшоштурушкан. Мисалы, түлкүнүн куулугун байкап, аны куу, митайым адамдарга, карышкырдын жырткычтыгын билип, аны залим, жегич байларга, ошондой эле арстандын күчтүүлүгүн баалап, аны каардуу падышаларга окшоштурушкан. Ошолордон улам өздөрүнүн балдарына жомок чыгарып айтып беришкен. Жомоктордо айбандар да адамдарча сүйлөп ойлонушканы ошондон балдар. Чындыгына келгенде, айбандар адамча сүйлөй алабы балдар? Демек, жомок деген өз алдынча ойлонуп табылган кызыктуу чыгарманын бөлүгү болуп эсептелет экен. Анда балдар, төмөнкү сүрөттү карагыла. Кайсы жомок экенин жана анда эмне окуя болуп жатканын айтып бергиле. Силер ушундай жомок көрдүңөр беле? Же ата-апаларыңардан уктуңар беле балдар? Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Түлкү жана турнаны көрүүгө болот, балдар? Эмне үчүн жомокто сыйкырдуу окуялар орун алат? Биринчи ой жүгүртүүлөрүбүздү айтсак балдар, жомокто чез кемпир, чез тумшук, ажыдар жана дөөлөр кездешет. Бул каармандар катышкан жомокторду силер угуп эле келе жатасыңар, балдар? Адамдарды сыйкырлап, башка жандыкка айлантып кое турган сыйкырдуу булактар, сыйкырдуу таяктар болот. Сыйкырдуу таяктарды тийгизип койсо эле укмуш сонун кийинип калып, же болбосо адамдар башка нерсеге айланып калган учурларды көрүп эле келесиңер, балдар? Аттарга канат бүтүп, куштай болуп учат. Куштар адамдарга айланып калат. Карышкырлар болсо кишиче сүйлөйт. Чыныгы турмушта дагы ошондойбу балдар? Бул дагы ойлоп табуулар болгон, балдар? Экинчи жолун карап көрсөк балдар, адамдарга баары баш ийет. Күзгүлөр дүйнөнүн баарын көргөзөт. Токмоктор жардам берип эң баштарды токмоктойт. Курсак ачканда дасторкон өзүнөн өзү түркүн тамак ашка толуп тойгузуп коет. Мунун баарынын себеби эмне болушу мүмкүн? Мунун баарынын себеби мындай. Адамдар алгач ирет дүйнөнүн сырын билишпеген. Жаратылыштан коркушкан. Алардын эси бар дешкен. Ошондуктан баары табышмактуу көрүнгөндө сыйкырдуу жомокторду чыгарышкан.
Кийин адамдар табияттын сырын билип калганда, аларды өзлөрүнө жакын сезип, баарын өзүнө кызмат кылдыргысы келе баштаган. Кыялданып, түрдүү жомокторду чыгарышкан. Ал жомоктордо баканын кызга айланып калганы, сулуу кыздар, тулпар аттар, бардыгын төп келишкен кылып ойлонуп, жомокторду чыгарып келишкен. Силер ушундай жомокторду биле белеңер балдар? Биз андан ары улансак, сүрөттөрдү карап, кайсы жомок экенин айтып бергиле. Анын окуясын эсиңерге түшүрүп аңгемелешкиле. Бул сүрөттү көргөндө эле биз чыпалак баланы көрдүк, балдар? Демек, бул кайсы жомок экен? Чыпалак бала деген. Бул жомокто кандай окуя орун алгандыгын силер эң жакшы билсеңер керек. Силердин колуңарга чыпалак бала деген жомок китептагы тийген, балдар? Чыпалак бала деп эмне себептен айтылып калган жана ал кандай эрдиктерди жасаган, ал боюнча силер жакшы билишиңер керек. Суроолор жана тапшырмалар. Силер да жомоктогу баладай болуп, кар адамдарга кандай жардамдарды бергиңер келет? Адамга жардам берүү, аларды кубантуу эмне үчүн керек жана пайдалуу деп ойлойсуңар? Өзүңөр да ушундай жомок чыгарууга аракет кылгыла. Эмки сабакта жаңы жомокторуңарды айтып бергиле. Силер дагы өзүңөр жомок ойлоп таап, мага айтып бересиңер, балдар? Бабалардын батасы: карыяга кайрым бол, алы жокко айран бол, ашы жокко айран бол, бечарага калка бол, беделсизге арка бол. Амин деп бабаларыбыз ар бир сабагыбыздын аягында баталарын берип келет. Анда үйгө тапшырма, балдар. Жомоктор кайдан келип чыккан, кандай жол менен ойлонуп табылган, кандай жомокторду билесиңер жана сүрөттөгү жомоктор боюнча билгениңерди айтып бергиле. Ошондой эле өзүңөрдүн жомогуңарды ойлоп таап, сүрөтүн тартып, сүрөтү боюнча мага айтып бересиңер. Анда, балдар, бүгүнкү адеп сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла.